Феликс Кулов: Жээнбеков өлкөдө кан төгүлүшүн каалабайм деди. Ошондо кандын төгүлүшүн кимдер каалап жатат? Муну эмне үчүн териштирбейбиз, деди саясатчы Феликс Кулов. Ошондой эле ал 15 октябрда башка саясатчылар менен чогуу Сооронбай Жээнбековго жолукканын айтты. Биз сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Жээнбеков кызматтан кетпейм деген. Жолугушуу бүткөндөн кийин 2 саат өтпөй кызматтан кетти. Көпчүлүк бизге эмне үчүн президенттин кызматтан кетерин айтпадыңар, кимден корктуңар деп сурап жатышты, деди саясатчы. Белгилей кетсек, Феликс Кулов конституциялык реформаны талкуулаган тегерек столго катышты. УКМК: Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровду камайм деген эмес. Камчыбек Ташиев айрым коррупциялык иштерге аралашкан адамдарды кеңешчи кылып алганы үчүн Садыр Жапаровду камайт деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, айрым адамдар тарабынан социалдык тармактарда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Садыр Жапаров коррупциялык иштерге тиешеси бар адамды кеңешчи кылып алганы үчүн камаарын айтканы тууралуу жалган маалымат тарап жатат. Буга байланыштуу УКМК жарандарды аталган маалыматка ишенбөөнү жана жогорку бийликтеги адамдарды каралоону көздөгөн маалыматтарды бөлүшпөөгө чакырат. Ошондой эле Улуттук коопсуздук комитети жалган маалымат таратуу үчүн мыйзам чегинде жоопкерчилик каралганын эскертет. Орусияда 4 кичинекей бала тирүүлөй өрттөнүп кетишти. Эң улуусу 4 жашта. Киров районундагы 1 айылдагы өрттүн кесепетинен үйдө кароосуз калган 4 кичинекей бала каза болду. Өрттөн кийин каза болгон балдардын энеси курбусунун жанынан табылган. Аял эмне үчүн жаш уулдарын жалгыз таштап кеткенин түшүндүрө алган эмес деп айтылат билдирүүдө. Белгилегендей, каза болгон балдардын энеси 1996 жылы, атасы 1998 жылы туулган. Каза болгон балдар 4 эркек бала. 2016, 2017, 2018, 2020 жылдары туулган. Ата-энелик милдетин туура эмес аткаргандыгы үчүн Батырдеги антисанитардык шарттар, тамак аштын жетишсиздиги жана ата-энелердин туруктуу иштеп тапкан кирешеси жок болгон үчүн бул үй-бүлө 2019 жылдан бери жашы жетелектердин иштери боюнча комиссиянын каттоосунда турган. Социалдык камсыздоо органдары ай сайын үй-бүлөгө барып турушкан. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда. Президенттик шайлоо: Арыстанбек Абдылдаев талапкер болуу үчүн БШКга арыз тапшырды. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 31 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясына президенттик кызматка өзүн талапкерликке көрсөтүү Арыстанбек Абдылдаевден арыз түшкөн. Белгилей кетсек, буга чейин президенттик шайлоодо талапкер болуу үчүн Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров БШКга арызын тапшырган. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоо 10 январда өтөт. Президенттикке талапкер болгусу келгендер 14 ноябрга чейин документтерин тапшырышы керек. Президенттикке талапкер болгусу келгендердин саны 3кө жетти. Кубан Чороев президенттик шайлоого талапкер болуп катышуу үчүн БШКга арыз берди. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясына президенттик кызматка өзүн талапкерликке көрсөтүү тууралуу байыркы көчмөн цивилизациясы, тарыхый маданий мурасты жана уруктук кайра жаратуу коомдук фондунун төрагасы Чороев Кубан Аманбековичтен арыз түшкөн. Буга чейин президенттик шайлоодо талапкер катары катышуу үчүн Адахан Мадумаров жана Арыстанбек Абдылдаев арыз берген болчу. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоо 10 январга белгиленген. Талапкер болгусу келгендер 14 ноябрга чейин документтерин тапшырышы керек. Айданбек Ахматов Назар Ньюстун кабарчысынын суроолоруна жооп. Президенттик шайлоого аттана тургандардын аты атала баштады. Бул сапар президенттик кызматты эңсегендерди кандай критерийдин негизинде тандашыбыз керек? Туура. 10 январга белгиленген президенттик шайлоого катышууну көздөгөндөр БШКга арыздарын бере баштады. Бүгүнкү күнгө карай алардын саны 3кө жетти. Биринчиден болуп Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирди. Талапкерлердин саны дагы өсөт, көбөйөт. Мына ошолор ичинен татыктуусун тандап шайлап алышыбыз керек. Кыргызстанга кандай президент керек? Кыргызстан мыйзамдарын, конституциясын билген, бүгүн бирди айтып, эртеси башканы айтпаган
президент керек. Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгын коргогон, Кыргызстандын эл аралык аренада татыктуу алып жүргөн президент керек. Санай берсе, президент үчүн талаптар абдан көп. Ушулардын баарын элибиз таразалап, анан чечим кабыл алышы керек. Буга чейин бир канча жолу шайлоого катышып келгенсиз. Эл президент болгусу келгендердин программасына маани берет бекен же дебаттагы сүйлөгөн сөзү упай топтойт бекен? Эл талапкерлердин позициясына, билимине да маани берет. 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоо жөнүндө айтсам, кээ бир жерлерде добуштарды сатып алуулар, административдик ресурсту колдонуулар элди азгырып кете албады. Жеке мен өзүм Кадамжай районунда ушундай абал болду деп айта алам. Мен ал жерде жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер катары катышып, шайлоо кандай өткөнүн өз көзүм менен көрдүм. Аралаштым. Бийлик партиялары бюджет кызматкерлерин, мамлекеттик мекеме кызматкерлерин кысымга алып, форма 2 толтуртуп, акча таратып, колунан келишинче аракет жасады. Бирок жалпы калк аларга ооп кетпеди. Элде булар берген 1000-2000 сом менен биз тоюп кетпейбиз, бирок мамлекет келечексиз калышы мүмкүн деген түшүнүк калыптанып келатат. Эл талапкерлердин саясатчылардан карманып позициясына, билимине, тазалыгына көңүл бурду. Президенттик шайлоодо да мына ушуга көңүл бурса, жакшы натыйжа болот деп ойлоймун. Неге Өмүрбек Текебаев президенттикке аттангандардын ичинен Садыр Жапаровдон мүмкүнчүлүк жогору деди? Садыр Жапаровдун колдоочулары 5-октябрдан кийин активдүүлүктү көрсөтүштү. Алар ошону менен бийликке келишти. Текебаев Садыр Жапаровдон мүмкүнчүлүк жогору дегенде мына ушул факторлорду эске алды деп ойлоймун. Бирок Азаттыкка 29-октябрда жарыяланган маегинде Текебаев Жапаров өтпөйт деп жатат. Бул пикирди Текебаев эйфория бүтүп, элдин эмне болгонун, Жапаров бийликке келгенден бери эмнелер өзгөрүп, эмне болуп жатканын акыл эс менен аңдай баштаганын эске алып айттыбы, же башка жашыруу маалыматтары барбы, айта албаймын. Айыл чарба министри 3 багытка басым жасаарын айтты. Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев Спутник Кыргызстан агенттигинде өткөн онлайн маалымат жыйынында атамекендик фермерлердин шартын жакшыртуу максатында жүзөгө ашырыла турган 3 процессти атады. Фермерлерди бириктирүү менен биз аларды күчтүү жана ийгиликтүү кыла алабыз. Өлкөдө дыйкандар бир эле учурда агроном, технолог, маркетолог жана финансист болууга аргасыз. Биз сунуштап жаткан кооперация айыл чарбасына көп пайдасын тийгизет, деди министр. Ал эми экинчи процесс санариптештирүү, үчүнчүсү өнөр жайды кайра иштетүүнү өнүктүрүү. Бул кыргызстандыктарга товарды чийик эмес, кайра иштетилген түрүндө сатууга жол ачат. Мисалга картошканы алалы. Эгер тазалап капка салып койсок, жон гана таңгактоо болуп калат. Ал эми пюре жасоого ылайыкташтырып порошок түрүндө жасасак, кайра иштетүү болуп саналат. Муну менен транспорттук чыгымдарды азайтабыз. 2 жыл мурун картошканын баасы 4 сом болду. Чет өлкөгө сатуу үчүн транспорт акысына килограммына 4 сом төлөш керек. Мында өзүн актабайт. Порошок түрүндө жасалса 1 килограммын болжол менен 300 сомдон сатсак, жолго кеткен чыгым анча маанилүү болбой калат, деди Токтогазиев. Соңунда министр эң башкы тапшырмасы айыл чарба азыктарын өндүрүүчүлөргө ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн реформа жүргүзүү экенин белгиледи. Булак Назар Ньюс, Чекит, KG.